Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2025 жылдын 28 июлунда эсептик ченди 25 базистик пунктка 9,25%га чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2025 жылдын 29 июлунан тартып күчүнө кирет. Мындай чечим Кыргыз Республикасындагы баа динамикасына жана инфляция факторларына талдоо жүргүзүүнүн негизинде орто мөөнөткө каралган жакынкы келечекте өлкөдө баалардын туруктуулугун камсыз кылуу максатында кабыл алынды. 18 июлга карата өлкөдө керектөө бааларынын өсүш арымы жыл башынан бери 4,6% деңгээлинде түптөлдү. Мында инфляциянын жылдык деңгээли 8,7%ды түздү. Кыргыз Республикасынын экономикасы жогорку өсүш арымын көрсөтүүдө. Өлкөнүн реалдуу ички дүң өндүрүмүнүн көрсөткүчү 2025 жылдын 6 ай ичинде 11,7% өстү. Экономикада инвестиция жумшоо менен керектөөнүн активдүү өсүшү байкалат. Экономиканын дээрлик бардык тармактары өсүүнү көрсөтүүдө. Анын ичинде өсүүгө эң чоң салымды кызмат көрсөтүү менен курулуш секторлору кошкон. Керектөөчүлөрдүн суроо талаптары эмгек акынын өсүшүнүн натыйжасында калктын кирешесинин өсүшү жана жеке адамдар которгон акча которуулар агымынын оң динамикасы менен шартталган. Валюта рыногунда абал туруктуу. Кыргыз сому региондогу эң туруктуу валюталардын бири бойдон калууда. Улуттук банктын негизги максаты болуп, өлкөдө баа туруктуулугун сактоо саналат. Улуттук банк орто мөөнөттүү келечекте инфляциянын деңгээлин белгиленген максаттуу көрсөткүч 5-7% чегинде кармап турууга ниеттенет. Белгиленген максатка жетүүнүн алкагында Улуттук банк келечекке багытталган тиешелүү акча кредит саясатын жүргүзөт. Улуттук банктын негизги чен боюнча кабыл алган чечими көбүнчө дүйнөлүк финансы жана чийки зат рыноктарында орун алган белгисиздиктин өсүшү, геосаясий факторлордун күчөшү менен туюнтулган тышкы чөйрөдөгү тенденциялар менен шартталган инфляциялык факторлордун таасирин төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет.